Assalamu alaikum, амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин YouTube каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге кыргызстандык ММА жылдызы, ысык көлдүк дракончик кайманасы менен таанылган Эдил Эсенкуловдун алдыда күтүп жаткан беттеши тууралуу кененирээк айтабыз. Атаандаш ким, аны жеңүү мүмкүнчүлүгү канчалык, бул тууралуу алдыда кененирээк биз менен калып туруңуздар. Жаңы жыл үй дүйнөдөгү эң жылуу жайга айланган мезгил. Аны андан да жылуураак кылыңыз. Сайманы кошуп алыңыз. Ылдамдыгы секундасына 500 мегабит. Баарына жетет. 220 телеканал жана 5 онлайн кинотеатр. Бүт үй бүлө үчүн кубаныч. Гигабиттик роутер жана приставка акысыз. Алгачкы 3 ай үчүн 30% жаңы жылдык арзандатуу менен. Болгону 850 сом. Билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз. Акция 15 январга чейин уланат. Сайма, биз ар дайым жаныңыздабыз. Россиянын эң алдыңкы промотордук компанияларынын бири болгон ACA уюму 16 январ күнү Краснодар шаарында жайгашкан баскетбол аренасында өзүнүн 199 турнирин өткөрөт. Бул жолу өтө күчтүү беттештер күтүлүүдө. Анын арасында кыргызстандык Эдил Эсенкулов дагы өз күчүн сынап көрөт. Бул жолу кыргызстандык мушкердин атаандашы россиялык жергиликтүү Мурат Абдуллаев болоорун ACA уюму буга чейин эле жарыялаган. Келиңиздер атаандаш тууралуу кыскача баяндоо өтөлү. Мурат Абдуллаев ACA уюмундагы ардагер мушкерлердин бири. 1989 жылы туулган, Хантер кайманасы менен белгилүү болгон мушкер. Жалпы өткөргөн 32 беттешинде 24 жолу жеңишке жетип, 8 рет жеңилүүгө учураган жайы бар. Акыркы 2 беттешинде Владислав Янковский жана Андерсон Гонсалвес аттуу мушкерлерди утуп алды. Ага чейин 2024 жылы Никола Дипчиков аттуу мушкерден жеңилген жайы бар. ACA уюмунда 84 кг салмак чембирдигинде чемпиондукка башкы талапкер мушкер деп айтпасак дагы, Мурат Абдуллаев өтө тажрыйбалуу, кез келген жерден атаандаштын бир гана катачылыгын колдонуп кеткен мыкты мушкер деп бааласак болот. Ал эми Эдил Эсенкулов тууралуу айтсак, Эдил атаандашына караганда дээрлик 9 жаш кичүү. Жалпы өткөргөн 30 беттешинде 22 жолу жеңилсе, 6 рет жеңилип, бир беттеши тең чыгуу менен аяктаган. ACA уюмуна 2023 жылы барып, өзүнүн биринчи беттешинде эле Винисиус Крус аттуу күчтүү делинген бразилиялык мушкер менен кез келген. Жана Гран-при турниринин алкагында Абубакар Вагаев менен жарым финалдык беттеш өткөргөн. Бирок тилекке каршы ал беттеште атаандаш жеңүүчү болгон болчу. Андан кийин бир топ кызыктуу беттештер коюлгандыгына карабастан Эдил Эсенкулов ар кандай себептер менен ал беттештерге чыга албай жүрдү. Бирок 2025 жылдын июнь айында Иван Соловьев менен болгон беттеште өтө ишенимдүү түрдө болгону биринчи раунддун 3-чү гана мүнөтүндө жыйынтыктаган. Эдил акыркы мезгилдерде 77 кг салмак чембирдигинде салмак кууда кыйналгандыгына байланыштуу, мындан ары 84 кг салмак чембирдигинде беттеш өткөрөөрүн айткан жайы бар. Демек алдыда да ушул жарым орто салмак чембирдигинде өзүнүн күчүн сынап көрөт. Эмне дейбиз, кыргыз мушкерине ийгилик каалайбыз. Ал эми жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү канчалык деген суроого келе турган болсок, Эдил 84 кг салмак чембирдигинде биринчи жолу беттешип жаткан жок. Андыктан Мурат Абдуллаев менен боло турган беттеште алдын ала ал фаворит иретинде чыгат. Бирок тажрыйбалуу мушкерге каршы өтө кылдаттык менен беттеш өткөрүүсү зарыл. Достор, каналга жазылыңыздар, видео жакса лайк баса кетиңиздер. Кайрадан кезишкенче саламатта калыңыздар.